Кытайга эшектерди сатууга жардам берем деген чиновник кармалды. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошевдин кеңешчиси кармалды. Бул тууралуу массалык маалымат каражаттары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматына таянып жазып чыгышты. Маалыматка ылайык УКМК тарабынан Министрлер кабинетине караштуу ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясынын мурдагы жетекчиси И.Т. аттуу жаран пара алууга шектүү болуп кармалган. 2016 жылы башкармалыктын мурдагы жетекчиси И.Т. аттуу жаран чет элдик ишкерден эшектерди Кыргызстандан Кытайга алып чыгууга уруксат берүү маселесин чечип берерин убада кылып, $70.000 өлчөмүндө акча каражатын алган. Ошол эле учурда ишкерге уруксат документтерин көрсөткөн эмес деп билдирди УКМКдан. Бул факты кылмыш жаза кодекстин 342-беренеси пара алуу боюнча кылмыштардын негизинде кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталды. Маалым болгондой, кармалган шектүү учурда Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Арзыбек Кожошевдун кеңешчиси экендиги аныкталган. Учурда бул кылмышты жасоого катыштыгы бар адамдарды аныктоого багытталган комплекстүү ыкчам иш-чаралары жүргүзүлүүдө.